Бүгүнкү күн тартибинде Кыргыз Республикасынын 3 маселе турат. Кошумча барбы, жокпу? Жок. Каршы жок, а? Бекитип коелук анда? Бекиттик анда. Биринчи маселе боюнча Кыргыз Республикасы референдум жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору тууралуу. Бул конституциялык мыйзам. Демилгечилер Кыргыз Республика Жогорку Кеңеш депутаттары Төрөбаев, Текебаев, Шайназаров, Шыкмаматов. Баяндамачы мен өзүм, чакырылгандар Ахматов Жеңиш Аманбекович, Кыргыз Республика Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам конституциялык мыйзам долбоор 5-созукта мен жана Текебаев Өмүрбек Чиркеев, Шайназаров Тыштык Урайымович биз демилге көтөрүп 5-созукта биз мыйзам долбоорун алып киргенбиз. Бирок тилекке каршы бул 80 добуш менен өтүш керек эле, 78 добуш болуп калып, ошол мыйзам долбоорубуз өтпөй калган. Ошондуктан азыр биз дагы кайрадан бул мыйзамды киргизип атабыз. Сиздер жакшы билесиздер. 2010-жылы 27-июнда референдум өткөн. Ошого ылайык конституция жаңы кабыл алынды. Шайкеш келтириш үчүн ушул эски мыйзамды референдум жөнүндө биз жокко чыгарып, жаңы мыйзам. Анткени ал жерде биз толуктуу өзгөртүүлөрдү киргизип атканда 36 биринелерге өзгөртүү толуктуу киргенден кийин биз ошондо жаңы мыйзам кирилсин деп ушундай мыйзам бар. Ошон үчүн биз жаңы мыйзам киргизип бүгүнкү күндө сиздерге сунуштап атабыз. Сиздер жакшы билесиздер, мурда референдумду президент дайындачы, азыркы учурда референдумду мыйзам аркылуу дайындалат. Мыйзамдын демилгечилери ким? Өкмөт, депутат жана 10 000 шайлоочубуз. Мына ушул 3 институт демилге боло алат. Демилге болуп, Жогорку Кеңешке киргенден кийин референдум жөнүндө кайсы бир маселе коюлса дагы, ошол референдумду эгерде демилге өтөрсө, анда ошо Жогорку Кеңеш аркылуу өтөт. Жогорку Кеңеш аркылуу өтүп, мыйзам аркылуу. Мыйзам эгерде президент кол койсо, анда ошондой референдумга алып чыгылат маселе. Андан кийин сиз урматтуу депутаттар, сиздер жакшы билесиздер, жашоо турмушубуз өзгөрүп турат. Ордубузда турбайт экен, алда көздө басыш керек экен. Ошон үчүн биздин конституцияда балким кандай өзгөрүүлөр болуп калышы мүмкүн, кандай бир толуктуулар болуп калышы мүмкүн. Алмаз Шаршенович өзүнүн сөзүндө дагы айтып кетти. Статьялар бар, ушул статьяларды өзгөртүш керек. Бомбалар деген бар деп айтып кетти. Мен да ойлойм, ушул кайсы бир статьяларда чынында биздин мамлекетибизге мындай зыян келтире турган, биздин мамлекеттин коопсуздугуна бир шек келтире турган нормалар бар экен деп биз да өзүбүздүн күбө болуп атабыз. Ошондуктан биз кандай болбосун, кайсы маселе көтөрүлбөсүн, биздин бул мыйзам долбоор өтүп, бул референдум жөнүндө. Референдум болобу болбой, ал да башка маселе. Ушул мыйзам даяр болуп туруш керек, кандай учурлар болбосун. Биз сиздер жакшы билесиздер, биз дагы мына өлүм жазасын жөнүндө дагы айтып келгенбиз, педофилдер жөнүндө, террористтердин жөнүндө деп айтып келгенбиз. Бул жер көп. Андан кийин бул жерде жарандык укуктук дагы мамилелер бар экен. Ал жерде 18 жаш толгондон кийин үйлөнүү жөнүндө дагы маселелер көтөрүлүп атат. Ал жерде дагы бир карап чыгыш керек экен. Ошон үчүн бул мыйзам долбоор биз карап чыгып даяр болуп туруш керекпиз. Мыйзамдын ичинде эч кандай мындай олуттуу өзгөртүүлөр деле жок, бирок бул жерде эң негизги бул биометрик каттоодон өткөн шайлоочулар, ошолар эле шайлоого катышкан укуктуу. Жогорку Кеңештин шайлоонун негизинде кандай өткөн болсо, мына жакында жергиликтүү кеңештин шайлоосунда дагы ошол кандай негизинде өткөн болсо, бул дагы референдум ошол негизинде өтсүн деп биометрик каттоодон өткөндөр, анан кийин урналар жөнүндө жазылып турат бул жерде.
Андан кийин кайсы участкалар жараксыз болуп калышы мүмкүн деген ушул жөнүндө жазылып турат. Анан бул дагы бир жаңылык нерсе, бул жерде коштук биз дагы. Мурда эгерде референдум жөнүндө мыйзамда эгер кандай бир маселе көтөрүлгөн болсо, ага үгүтчү топ түзүлөт эле, бирок макул дегенге үгүтчү топ түзүлөт эле. Ошол баягы макулга агитация кылат эле. Азыр биз дагы бир норма киргизип, каршы дегенге үгүткөнгө дагы макул болот. Ал каршы деген топ түзүп, ал борбордук шайлоо комиссиядан каттуу өтүп, алар да өзүнчө Кыргызстан боюнча алар үгүттөй алат. Каршы бул референдумга же кайсы бир маселелерге. Ошондуктан урматтуу депутаттар, мен эгер суроолор болсо суроолор бергиле. Ошого мен айткым келет, биз бул мыйзам долбоорун кабыл алып, эгерде конституциялоо же кайсы бир олуттуу маселелер коюлуп калса, бул мыйзам даяр болуп турушу керек. Азыркы мыйзам боюнча иштеп аткан мыйзам референдум жөнүндө ал даяр эмес, бүгүнкү күндө ал жаңы конституцияга ылайык эмес деп айтат элем. Рахмат сиздерге. Суроо болсо берсеңер болот.